Жаңы коронавирустун симптомдору кандай? Дене табынын жогорулашы, жөтөлүү жана энтигүү, дарттын оор учурларында инфекция өпкөнүн сезгенишинен же дем алуунун кыйындашын пайда кылат. Сейрек учурда оору өлүм менен аякташы ыктымал. Бул симптомдор COVID-19 караганда көп кездешүүчү вирус. Жаңы коронавирус кандайча жайылат? Вирус түз байланышта жөтөлүү жана чүчкүрүү учурунда аба аркылуу, ошондой эле вируска булганган жерлерди кармалагандан кийин бетке кол тийгизүү аркылуу жугат. Коронавирус буюмтайымдардын беттеринде бир канча сааттарга чейин жашай алат, бирок аны жөнөкөй дезинфекциялоочу каражаттар жок кыла алат. Тобокелчиликте кимдер көбүрөөк дуушар болот? Биз COVID-19 адамдарга кандай таасир эте тургандыгы жөнүндө күн сайын көбүрөөк билип жатабыз. Диабет жана жүрөк оорулары сыяктуу өнөкөт оорулары бар улгайган адамдар вирустун оор симптомдорун көтөрүшөт. Дене табы 38 градус Цельсийден жогору болсо, доктурга кайрылуу керек. Жуктурбалуу тобокелчигине кандайча качууга болот? Колду самын менен жана таза сууга тез-тезден жууп туруу, дем алуу жолдорунун гигиенасы кездемеге же чыканака, чүчкүрүү, ооруп, грипп симптомдору бар адамдарга дистанция кармагыла. Сизде же балаңызда температура же ооругандан башка симптомдор болсо, сөзсүз доктурга кайрылуу керек.